Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Мен сиздер менен бүгүн дагы бир маанилүү бир маалымат менен бөлүшөйүн деп чечтим. Бул онлайн сабак өтүү, аралыктан сабак өтүү эмне деген түшүнүктү бир аз түшүндүрүп берейин деп чечтим. Көбүнчө мугалимдер аралыктан сабак өтөт десе эле ар кандай туура эмес түшүнүктөрдү да кабыл алып жатышат. Бул эң ыңгайлуу азыркы талапка ылайыктуу билим берүүнүн бир жолу деп да мугалимдер айтып кетишти. Туура. Анан ошо алыстан сабак беребиз деп көбүнчө мугалимдер видео сабактарды даярдап жатышат. Ага канчалаган убакыттар кетет, канчалаган эмгек кетет, көз кетет. Карагачы, даже интернетиңер жок болсо, интернетке канча деген акчаңар да кетип атат. Ошого убакытты кетирип, ушунча материалдар жасап алган азаматсыңар, артыкча жасаса болот. Бирок онлайн сабак өтүү бул ошондой видеолор даярдап коюп эле балдарга коюп берип коюу эмес. Эгерде лекцияларды жасап алсаңар же бир чоң теманы айтып бере турган болсоңор, ошол жерге артына слайд шоу жасап алып, мурдатан үнүңөрдү жаздырып коюп ошол жерге, анан видеону коюп берип коюш, бул сабак эмес. Анда окуучулар мугалимге муктаж эмес болуп калат. Анда видеолорду, андай үйрөнчү сүрөттөрдү, кинолорду алар интернеттен, ютубтан деле таап алып көрүп алышат. Мугалим бул ким? Онлайн мугалим бул ким? Ошол даярдап алган сүрөттөрүн, ошол даярдап алган слайд шоусун, презентациясын, тапшырмаларын жөн эле колуна берип коюу эмес. Ошону эгерде биз Zoom'ду колдонсок, бул жерде мисалга алсак, Zoom аркылуу бөлүшүп ошол тапшырмаларды кадимкидей түшүндүрүп айтып берип, ошол жерде жандуу үн менен баарлашуу бул онлайн сабактар болуп эсептелет. Мынакей, эгерде мен бул жерден бөлүшө турган болсом, мындай тексттеримди көргөзүп, бул менин лекциям деп эсептесем, мен муну берип кое эле, бүттү, окугула, жаттагыла, айтып бергиле деп берип кое албайм. Мен муну өзүм жандуу ушул жерден көргөзүп текстимди, өзүм жандуу окуп берип, айтып, түшүндүңөрбү деп ар бир сөзүн чукуп алып чыгып, көргөзүп, түшүндүрүп, талдап, андан сырткары буга ылайыктуу келген тапшырмаларды аткарып, сабактарымды ошондой кылып өтөм. Презентацияларды даярдап алсам, бул жерде колдоном. Дагы бир жерден азыр суроо келди эле. Мугалимдер лекцияларын студенттерге таратып коюп, андан кийин эмне кылам деп атат да. Таратып койдум да, болду, анан лекцияны кантип окуйм депчи, презентациясын даярдап алса, ал жерге үнүн коштотуп, ошо лекцияны мурдатан окуп, жаздырып коюунун кажети жок. Андан көрөкчү ушундай онлайнга конференция кылып, вебинар кылгыла. Сабактарды онлайн сабак дебей эле, онлайн сабакты даярдык сабактарды эле окуп алышат. Вебинар болгондо, мына менде болуп, Zoom'га чыгасыздар дагы, даярдап алган сабактарыңарды көрсөтүп, окуучуларыңар менен жандуу үн менен жолугасыңар. Силердин ортоңордо болгону экран бөлүп туруш керек. Көрсөтмө куралдарыңарды кадимкидей көргөзөсүңөр, кадимкидей сүйлөйсүңөр. Лекцияны алар окуп атабы, окуган жокпу, аны билбей каласыңар. Кадимкидей лекцияларыңарды окуп бергиле. Окуп жаткан учурда балдардын сүрөтүнө басып койгула. Кана, сен жаздыңбы, жетиштиңби, эмнени түшүндүң? Ошол жерден кылсаңар, кадимкидей мурда сабак өткөндө, лекцияларыңарды өткөндө эле окуй бересиңер, айта бересиңер. Алар өзүлөрү жазсын, иштесин. Мурда деле биз лекция окуган мугалимдерибиздин лекциясын колубузга алганга болчу эмес, мүмкүнчүлүк жок болчу, алганга да болбойт, бербейсиңер. Ал лекцияны даярдаш үчүн канча убактыңарды кетирдиңер, канча акчаңарды кетирдиңер. Ал силердин ишиңер, алар силер жасап алгансыңар. Эмне үчүн ал даяр нерсени балдардын колуна же башкалардын колуна карматып коюшуңар керек? WhatsApp аркылуу же интернет аркылуу таратсаңар, андан дагы көптөгөн кишилерге тарап кетет. Ал силердин ишиңер эмес болуп калат. Ошол себептен ушундай онлайн чыгып, балдарыңарга андан көрөкчү окуп бергиле. Окуп берсеңер көп нерсе келет. Ошол жерден угат,
мурдакыдай эле жазганды унутуп калышпасын, кадимкидей жазышсын, угушсын, түшүнгөндөй кылып кичине аракет кылышсын. Анан кийинки практикалык сабактарда сурайсыңар. Эмнени үйрөндүң, кайсыны кылдың, лекцияда болдуң беле, жок беле, лекцияга келбей калдыңбы, анда өзүң таап даярдан. Мурда деле ошондой болчу, ошол сыяктуу эле лекцияларыңарды жандуу үн менен окуп бергиле, даяр материалдарды колдорго карматпагыла. Балдар да окусун, балдар да изилденсин. Ошол нерсени дагы айтып коеюн дедим эле. Бул жерге комментарийлердин алдына онлайн окуу деген эмне? Дагы өзүңөрдүн ойлоруңар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биздин каналга жазылып, биз менен ойлоруңуздарды бөлүшүп, мен да бөлүшүп айтып берип турамын. Кийинки видеолордон жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Жакшы туруңуздар.